Карашалуу окуяда бир үй бүлөнүн 13 жана 6 жаштагы эки кичинекей кызы набут болгон. Маркум кыздардын атасы кайгылуу окуяны укканда анча ишенбегенин айтат. Ал сөөктөрдү сактоочу жайга келип, кыздарды тааныган соң эс учун жоготуп, оор акыбалга кабылган. Учурда маркумдун сөөктөрүн үйлөрүнө жеткирүүгө ӨКМден автоунааlar бөлүнүп, айрымдарын куткаруучулар жеткиришип көмөктөшүүдө. Көз жумган бешчарандын сөөктөрүн жакындары жана куткаруучулар саат 12-лерде туулган жерлери алайга алып кетишти. Ошондой эле бүгүн Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Куршап айылына бир маркумдун сөөгүн жеткирүүгө ÖKMдин автоунаасы бөлүндү. Баягы шасси эметип атат, анын үстүнөн кровать, бетон, ошо үйдүн немелери, плиталары басып калып атат. Биз мындай эле өзү эле алып кетебиз деп эле келгенбиз. Анан бизде бар МЧС деген, хорошо деп азгы. Учурда өлүк сактоочу жайда кырсыктан каза болгон экипаж мүчөлөрүнүн жансыз денелери калды. Бул боюнча ыкчам иш-аракеттер жүргүзүлүп жатканын тиешелүү адистер айтышты. Ал эми учак кулап түшкөн Дача суу тилкесинде иш-аракеттер дагы деле күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле учактын калдыктарын жылдырып издөө, тазалоо иштери жүргүзүлөөрүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди. Самолеттин жана фрагменттерине тийбей атпадык беле. Бүгүн азыр макулдук алдык. Ошол турган боюнча положениясын видеого, сүрөткө тартып коюп туруп, аларды жылдырып дагы карайбыз. Так аягына чейин чыгаруу үчүн маалыматтычы. Перизада Дүйшөнкулова, Талант Жапаров, Сентябрь.